Кутман күн, урматтуу көрүүчү. Сиздер менен Кайрат Door Life Media каналы. Бул сапар биз кереметтүү Туркияга бет алдык. Стамбул, Анкара, эски шехерде. Биздин мекендештердин жашоосу, Ийгиликтери тууралуу. Кыялымдагы Туркия теледолбоорунда. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Анкарадагы датка өндүрүштүк компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Жылдызбек Жолдошбек уулу. Жылдызбек Жолдошбек уулу 1980-жылы 7 октябрда Жалал-Абад облусунун Аксы районунда төрөлгөн. 1-класстан 7-класска чейин Ош шаарындагы Юрий Гагарин гимназиясында окуп, 11-классты Жалал-Абад кыргыз-түрк мектеп-лицейинде окуган. 1998-жылы Анкарадагы журналистика факультетине тапшырган. Эл аралык байланыш бөлүмү боюнча магистратураны жактаган. 2011-2014-жылы Түркияда фрилансер болуп иштеп жүрүп, 2014-жылы Датка фирмасын негиздеген. Үй бүлөлүү, 3 кыздын атасы. Китеп көп окуп, шахматка өзгөчө кызыгып ойнойт. Мен кыргызмын, кыргыз, алга датка алга. Дүйнөлүк стандарт жана мыкты сапат мисалга. Түркияда өндүрүлүп, дүйнөгө тараган, жылдан жылга көтөрүлүп, мактоолорго жараган. Сыймыктануу керек, себеп өзүбүзгө караштуу. Чет өлкөдө мыкты делет, демек кыйын талашуу. Бул ырсаптардын автору биздин мекендешибиз. Аксынын улуну Жылдызбек Жолдошбек уулу. Коммуникация факультетинин радио көрсөтүү жана кино бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Жылдызбек мырза Анкарага 1998-жылы келген. Бизге просто бизден мурун келип кеткен кыргыз балдар айтты, сен бюджетныйга өтүпсүң, эптеп эле Турцияга жол киреңи тапсаң, сага общежитие беришет, ошо общежитияга жетип алсаң эле болду. Андан кийин жатканың бекер, тамак ашыңа стипендия беришет, окууга акча төлөбөйсүң дегенден ошо факультетимди жакшы түшүнбөй деле келгем бул жерге. Окууну аяктаган соң Кыргызстанга кайтып, Кыргыз-Түрк Манас университетинде 1 жыл иштеген. Академик болом деген максатта кайрадан Түркияга келип, магистратураны окуп бүтүрүп, кийин медиа социологиясы тармагында аспирантурага тапшырган. Бирок аспирантураны аяктаган жокмун. Мен ал учурда уже 2 кыздуу болуп, кыздарым да чоңоюп окуп, ал бул мектепке бара башташып, иштеш керек болуп калган да. Анан да окууну таштап коюп, частный компанияларда иштей баштаган бул жерде. Чыгын айтканда, 90-жылдардан кийин СССР таркаган, Кыргызстанда бүткүл эле ушу постсоветтик жерлерде, өлкөлөрдө болгондо эле экономический кризис болгон. Анан ал учурда ата-энем экөөбүз тең жумушсуз калып, бир аз материалдык кыйынчылыктар бар болчу. Бизде 2 офис бар. Бирөөсү промзонадагы заводдун ичинде, биздин основной товар жасаткан жер. Анан экинчи шаардын центриндеги офис бул жер. Кызылай деген, Анкаранын Кызылай. Бизде 1-кабаттабыз биздин офис. Биз барган Анкаранын Чанкая районунда жайгашкан Жылдызбек мырзанын кеңсесинин эшигинде "Атың ким сенин чырагым" деген жазуу дароо көзгө урунду. Атың ким сенин чырагым? Муну биз мешоктордун үстүндө каптарды, товарларды жана менен жөнөтөбүз. Коробка менен, анан каптар менен. Каптардын үстүнө да жазып койгонбуз бул жазууну. Фирмабыздын атын Курманжан Датка энебиздин ысмына атап, Датка деп атаганбыз. 23 мамлекетте Манас, Алга, Датка Fix маркалары менен кеңири тараган бул тармактын негизги идеясын каарманыбыз мындайча түшүндүрүп берди. Коробканын сыртына Алга кыргыз деп жазып койгонбуз да. Буну ал идея кайсыл жерден чыкты? Биз мисалы Россияда клиенттерибиз бар. Ал жерде бир күнү эң чоң бир клиентибиздин складына барып калдым эле. Карасам, грузчик болуп кыргыз жигиттер иштейт экен. Анан алар менен сүйлөшүп калып, алсам, "Датка эмне сенин фирмаңбы?" дейт. Анан ооба. Десем, "Биз жүктөлүп атабыз, эч маани бербеппиз" дейт. Анан ошондон кийин бир кыргыз болсо да көрсө, сүйүнүп калсын деген ой менен биз каптардын үстүнө ушу "Атың ким сенин чырагым" деп кыргызча кинодон жанан жаздырып койдук. Плюс коробкалардын үстүнө "Алга кыргыз" деп жаздырып койгонбуз. Элдин бардыгы эле айтат өзү, "Сен
мындай соода тармагында болгондон кийин бул иштер Стамбулда болуш керек, Стамбулга көчүшүң керек деп. Бирок биз бул жерге көнүп калдык. Ошон үчүн Анкара 2010-жылдын аягында бул жердеги иштеп аткан фирмадан чыгып, 14-жылга чейин бир канча фирмага сырттан иш кылып жүрдүм. Ал кандай кеңешчи катары фрилансер деп коюшат. Ошо мен аларга клиент тауып берем, анан ал жерден определенный бир процент акчам алам. Бул нерсе бир аз иштер, сатыштар чоңое баштагандан кийин ал фирмаларда акчаны бербей баштагандар болду. Ошонун айынан 2014-жылы өзүм фирманы курайын деп, акча кимде болсо контроль ошодо болот дегенде өзүм фирмамы курганда эмне болду? Эми кандайча контроль мага өткөн болду? Өзүм фирмамы курдум, клиенттер акчаны менин эсебиме жөнөтүшкөн болду да. Ошондойдо уже бул жакта мурункудай барып фирмаларга мен силерге жардам берген элем, ошонун комиссиясын мага бергиле деп уже мен жалдырабай, наоборот, бияктагы заводдор датка бизге качан оплата кылат деп калышкан. Ошол максат менен ачылган. Башта кыйын болду. Башта эмнеге кыйын болду? Эч кандай бул чынын айтканда 1 тыйын жок ачтым фирманы. Эч кандай акча жок. И плюс даже фирманы куруп атканда мамлекетке бир определенный бир капитал көрсөтүш керек. Ошол капиталды көрсөтүп турган акчам да жок болчу. Аны бирөөдөн карызга алып тургам. Ал капитал Турциянын мыйзамдары боюнча эми 24 саат банкта туруш керек. Ошо 24 саатка бирөөдөн карызга акча алып келип, мына менде ушунча акча бар деп коюп, ошондой фирманы ачканмын. Кандайдыр бир иш баштоодо кыргыз же түрк жарандарына бирдей мыйзам иштеп колдоо көрсөтүлөт. Жана ошондой эле кирешенин 22% Түркия мамлекетине төлөнөрүн билдик. 2014-жылы фирманы ачып атканда эч кандай кысым, эч нерсе болгон эмес. Эч кандай жеңилдетүү деле, мындай бир түрк жараны бир фирманы кандай ачкан болсо, ошондой эле ачканбыз. Мен өзүм Турциянын жараны эмес болчум ал учурда. Турциянын мамлекетинин көзүндө бул фирма турецкий фирма катары эсептелет да. Сөйдөн түрктөрдүн налоговый беркисине катталган, торговый палатасы, Анкаранын торговый палатасына катталган. Ошого бизди бул жерде фирма кадимки эле турецкий фирма катары. Бизге окшогон фирмаларга мамлекет өтө чоң колдоо көрсөтөт. Мисалы, эгерде биз чет өлкөдө бир жерде көргөзмөлөргө катышсак, ошол көргөзмөлөрдөгү расходторубуздун ал биз катышкан өлкөнүн Турция үчүн болгон маанисине карата 50%-тен 70%-ке чейин мамлекет бизге колдоо кылып берет. Социалдык тармактарга өзгөчө көңүл бурган каарманыбыз өзүбүздүн мекендешибиз Илхам мырзанын P-Market компаниясы аркылуу датканы мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейткен. Ошол учурга чейин биз 11 өлкөгө иштешчүбүз. Булардын бардыгы эле бул КМШ өлкөлөрү болчу. Соц тармакта реклама берүү менен биз буну 23кө чыгардык. И чыгарган өлкөлөр Перу, Аргентина, Колумбия, андан кийин Мауритиус деген бир жер бар. Мен буну өзгөчө көрсөткүм келет. Мына картадан карасаңар точка деле көрүнбөйт деле. Но основной топурактан бул жерден бул жерге чейин 2000 километр узактыгы бар. Өзүнүн дагы жер өлчөмү дагы 2000 километр квадрат. Кичинекей эле чакан жер. Биз ошо соц тармакта реклама ошол өлкөлөргө чыктык. Биздин газ тармагында өзү ишибиз жок эле мурун. Анан ушундай нерсе сурап калышты. Биз уже өзүбүздүн бүт нерсени өзүбүздүн маркада кылдырганга көнүп калган үчүн бунун заводун таптык да, буну дагы мисалы датка деп жасатканбыз. Компрессионный фитинг деген товарларыбыз. Биздин Кыргызстанда өзүбүздүн бир склад бар. Ал жерде менин ийиним карайт. Датка Азия деп ал жакта өзүнүн фирмасын ачкан. Бир мүнөт 44 секундалык кереметрди 6 саат катары менен угуп, эргүү алып, кыялданып, өзү менен өзү болуп, эргүү менен кошо жаңы ой, жаңы идеяларды жараткан Жылдызбек мырза ырдын тарыхына токтоло кетти. Добранов деген биздин ырчы жигит, кайман аты Добур. Өзүңөр билгендей эле Алга кыргыз деген ыры бар ал жигиттин. Ошол ырын биз текстин өзгөртүп,
алга датка деп жаздырганбыз. Анын эми сөздөрүн мен айтып бергем, ыр түрүнө түшүргөндү добур жигит өзү кылды. Эми биз датка фирмасы да өндүрүш Кыргызстанда болбосо дагы, бирок бул марка Кыргыздын маркасы. Дүйнөдө учурда 23 өлкө, биздин курулганыбызга 8 жыл болду. Насип болсо, биздин максатыбыз 10 жылга толгонубузда 40 өлкөгө бул датка маркасын менен товарды жөнөтүш. Бизде азыр бул болуп аткан дүйнө жүзүндөгү фильмдер, ар кандай клиптер, бул TikTok окшогон нерселердеги чыккан нерселер менен жаштардын көбүнүн эле максаты пафос болуп калган. Анан дагы кээ бирки нерсеге кыска жолдон жетиш деген нерсе болуп калган, мисалы результатка кыска жолдон жетиш. Андай нерсе жок. Ишенип, бир жакшы максатты коюп, күнүгө өзүн өнүктүрүп, башка бирөө менен жарышып эмес, өзү менен жарышып. Мисалы, кечеги Жылдызбектен бүгүнкү Жылдызбек кандай дагы жакшыраак дегенде. Ошол өзү менен жарыш, өзү менен болуш керек. Туура максатты коюп, ошого тайманбай иштесем, биз азыр мисалы силер менен сүйлөшүп атабыз, 23 өлкөгө товар сатабыз, андай мындай деп атабыз. Бул кулакка жагымдуу жана оңой келет. Бирок бунун аркасын карап көргөндө, бул ишке 2004-тө баштап, акырын фирма болгон 2014. Эми жашаган жерибиз ушул жер, Анкара шаарында. Бул жер Ангур Evleri деген бир район. Үйгө кирели силер менен бирге. Шаардын бир аз чекарагында калат, бирок биздин бул эски жанагылардан жайгашылган жерлерден да. Көбүнчө эле бул жерде жашагандар чет өлкөнүн посольстводогу посолдор жашайт. Келинчегим Анара. Мен 3 кызым бар. Бул эң кичинекей кызым Аруке, Алима кызым, Гүлниса кызым. Кош келипсиздер. Менде залда турат, кире бериште прихожийде турат. Андан кийин спальныйда бар. Бул мындай, буну мисалы башка бир адам көргөндө эч кандай деле сезим пайда болбойт, бирок мендеги орду башка бул нерсенин. Баламдын ишин ушу жакшы элге жеткирели деп, ушу Кыргызстандан атайын ушулардын иштерине көрсөткөнү келипсиңер. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Демек, бул деген ушу булардын ишине дагы дем кубат кошуп, дагы алдыга ынтылганга жакшы көңүлгө берет деп ойлойм. Турмуштун тартуусу, замандын талабы менен биринчи жолу Түркияга келген 18 жаштагы кыргыз студент стипендиант китепти көп окуп, өз алдынча иш баштап, датканын, дегеле кыргыздын атагын алыска чыгарып, жылдан жылга акырындан кадам таштап, кыйынчылыктарды жеңип отуруп, чоң ийгиликтерге жетише алган. Ал эми биз каарманыбыздын ар бир сөзүнөн, көз карашынан, мамилесинен Кыргызстанга болгон сүйүүсүн, патриоттук сезимин туюп байкап турдук. Сабырдуу болуш керек. Кыска жол менен кеткен көп ал ийгиликке алып барбайт. Бир нерсени түшүнүш керек жолго чыккан адам. Максат акча табуу эмес, максат $1 миллион же миллиардты табуу эмес. Ошол жолдо кетип атканда сиздин боло турган личность, ошол акчаны табуу жолунда кетип атканда, ошол ийгиликке кетип ар кандай тоскоолдуктар менен беттешет, ар кандай жаңы вызовдор болот. Мына ошолорду өтүп атканда биздин өзүбүздүн личность мындай түптөлөт, характерибиз түптөлөт. Максат ошол нерсе. Анан мен мисалы өзүмдүн кыздарыма деле айтканым, ооба акча өтө маанилүү нерсе, бирок бүт нерсе деген эмес. Кантип акча табам деген оюңар болбош керек. Биринчи очередте, биринчи орунда бактылуу болуш. Бактылуу болуш үчүн өзүңө жаккан нерсени кылыш. Сен өзүңө жаккан нерсени кылсаң, чын көңүлүң менен кылсаң, анда ийгиликтүү болосуң. Ийгиликтүү болгондон кийин анын аркасынан акча ансыз сөзсүз келет ал нерсе. Ошо максат акча эмес, бактылуу жашоо сүрүш. Урматтуу Жылдызбек мырза, биздин кыялымдагы Түркия долбооруна катышып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык беребиз. Анан биздин компаниянын атынан ушу кичинекей билектерди кабыл алып коебуз. Чоң рахмат. Атайын Кыргызстандан өндүрүлгөн Алато компаниясынан кичинекей шоколаддар, таттуулар.
кыздарыңызга. Чоң рахмат. Силердин да бул жака убакыт бөлүп келгениңер үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң Рахмат. Kıyalımda Türkiye.